Урматтуу Алай жеринен чыккан патриот агаларыбыз, Алымбек татка Курманжан энебиздин урпактары, улуу урматтуу Ахматбек Келдибеков, Жанар Акаев, Улан Перимов, Калмамет Анапеев агаларыбызга сиздерге терең кайрылуу менен кайрылып атабыз. Агалар, бир туугандар, сиздерге кайрылганыбыздын себеби өзүбүздүн кызыбыз, өзүңүздөрдүн кызыңыздар, карындашыңыздар Мээргүлдүн боор операциясына Индияга жиберүү үчүн $35,000 каражат кетет экен. Ошол маселе менен сиздерге кайрылууну туура көрүп кайрылып атабыз. Эгерде сиздерге кайрылганыбыздын себеби мекендештер, мен агаларым, бир туугандарым, мен сиздер менен сыймыктанам. Биз сиздердей болсок деп, элибизге кызмат кылсак деп мен дайым эңсеп келем. Иншалла буйруса, ушул кызыбызды баарыбыз биргеликте алып калсак. Бир тууганыбыз Мээргүлдүн бүгүнкү күндөгү абалы боор операциясына муктаж, денесине суу толуп, боору чоңоюп бараткандыгынан аябай шишип, бутуна тура албай, баса албай калган. Убагы азыр аябай оорлошуп баратат. Профессор, доктор, илимдердин, медицина доктордун илими профессор Байыш Осмонов агайдын айтуусу боюнча, уже кеч калып атасыздар, эртелетиш керек деген гана сөзүн айтып атат. Болушунча бардыгыбыз биргеликте аракет кылып, Индияга операцияга жиберип алсак, бутуна тургузуп алсак ушул кызды. Бул дагы бир кыргыздын чыган бир Курманжан татка энебиздей бир кыз болор эле деп бир ниет кылат элек, үмүт кылат элек. Өзү айткандай, бүгүнкү күндө өзү кыйналып төшөктө жатса дагы, өзүмө окшогон инсандарга бутума туруп келсем, өзүмө окшоп ооругандарга мен жардам берет элем деген сөзүн бат-баттан тынбай айтып келип атат. Буйруса сиздерден биз жакшы үмүт менен күтөбүз. Иншалла 10 күндүн ичинде Индияга операцияга жиберишибиз керек. Ошого баарыбыз биргеликте кайдыгер карабастан Аллахтын ыраазычылыгы үчүн жардам көргөзөйлү, ушул кыздын өмүрүн сактап калайлы баарыбыз. Катуу ооруп калганына байланыштуу эртең менен больницага алып келип туура көрдүк. Больницага алып келип, өпкөсүнөн 4 литр 200 грамм суу алдырдык. Азыр Мээргүлдүн ушу врачтардын көзөмөлүндө болушуну каалап, врачтар менен сүйлөшсөк, эч ким эч кандай жардам бере албастыгын айтты. Аргасыдан азыр үйгө алып кетебиз. Тез аранын ичинде жасалыш керек экен операция. Көп деле убактыбыз жок экен. Ар бир момун мусулман бир туугандарга айткым келет. Атасы болгондо бул күндү көрбөйт беле. Атасы болгондо 19 жашында турмушка чыгып, бактылуу бир эне болот беле. Атасы жоктугунан ушинтип мигрант болуп иштеп жүрүп, ушинтип тез соолугунан айрылып калды. Сиздерден суранып кетет элем, ушу Анарбек кызы Мээргүлгө кайдыгер карабашыңыздарды.